Аллага иманыбыз бар дейбиз. Акыретке иманыбыз бар дейбиз. 5 вакыт намаз окуп атам дейбиз. Орозону кармадым дейбиз. А бирок бир тууганың келип 1000 сом, 10 000 сом карыз сураса, бере албай жатпайбызбы? Бере албай жатабыз. Имандын алсыздыгын караңыз. А бирок башка бир инсан ушул сөздү айтса ошого амал кылат экенбиз. Туурабы? Бул бир тууганыбыз менден 1000 сом берип турчу, бир тууганым десе менден жок болсо, бул таксырга 1000 сом берип туруңуз. Мен сизге эртең 10 000 сом кылып, ошол 1000 сом, 10 000 сом кылып кайтарам десем, бул бир тууганыбыз бат эле 1000 сомду берет. Жок эле анан көрөйүн деген шултоо айтылбайт. Туурабы? Дароо 10 000 сом бересизби таксыр? 10 000 сом берем. Алла көрүп турат. Мисалы 1000 сом берген үчүн мен 10 000 сом берем десем, башка бир туугандардан чыгат да мен да берейин дейт. Эгерде мен айта турган болсом, 1000 сом бериңиз, эртең ошол 1000 сомуңузду мен 700 000 сом кылып кайтарам десемчи. Анда баарыбыз келип, кана ким бериш керек 1000 сомду? Таксыр ошол 700 000 мен алайын дейбиз. Туурабы? Ушуга бул инсанга иман келтирип атабыз. Көзүбүз көргөн бир адамга. Алдап кетиши мүмкүн ал адам. 700 000 берем деп эртең күн таппай калышы мүмкүн ал. Туурабы? А бирок Алла Таала эч бир нерсеге муктаж болгон зат, бизди жараткан Кудай Таала Кур'анда айтып жатат. Ман жабил хасанати фалаху ашру амсалиха дейт. Ким бир жакшылык менен келе турган болсо мага дейт, бир жакшылык менен, башка бир момун мусулманга бир жакшылык менен келе турган болсо дейт, 10 эсе көйүтүп берейин дейт. 1000 сом садака кылып 10 000 сом кылып берейин сага дейт. Түбөлүк жашооңо. Десе жок. Кол тартып атабыз. 10 000 сом эмес, анда 700 000 сом кылып берейин десе дагы берген берип жатат, бере албаган кайрылып бере албай жатабыз. Караңыз, канчалык имандын алсыздыгы бул. Аллага иман келтирген адам көзү көрбөй туруп иман келтириш керек. Жо акыретте анан 700 000 сомду соун көрсөтүп туруп анан десе ал анда капыр деп ал нерсеге амал кылат да. Туурабы? Момундун сыпаты эмне? Ю'минуна бил гайб. Көзү көрбөгөн нерсеге акыл менен иман келтиргенди чыныгы момун дейбиз. Ошондуктан туугандар, Кудай Таала айтат: эмне нерсени нафака кылып Алла жолунда ихсан кылсаң ал өзүң үчүн дейт. Өзүң үчүн ал. Берген садакаңыз 1 сомуңуз 10 сом болуп, же 700 сом болуп кайра өзүңүзгө келет. Башка бирөөнүн чөнтөгүнө кетпейт ал. Мечитке бересизби? Медресеге бересизби? Муктаж инсандарга бересизби? Айырмасы жок, кайра ошол өзүңүз үчүн ал. Шайтан ушунчалык азгырап акчаң азайып калды. Жок өзүң жумушуң бар. Жок анан бензин куюшуң керек. Жок анан машина ремонттотушуң керек. Мындай кылышың керек, андай кылышың керек деп 99 нерсени башыңызга куюп коет.